Ош шаардык электр энергия сатуу мекемеси. Электр энергиясын үнөмдөө жана чыгымдарды кыскартуунун жолдору. Ош шаардык электр энергия сатуу мекемеси боюнча 2021 жылдын 10 айындагы электр энергиясын пайдалануусу боюнча маалымат. Электр энергиясына кеткен чыгымдарды кыскартуунун жолдору. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз болгондуктан электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу зарылчылыгы жаралууда. Себеби суу азайган сайын ГЭСтеги агрегатталып иштен чыгышы толук ыктымал. Ошого байланыштуу сиз электр энергиясын туура багытта пайдалануу жана үнөмдүү жолдорун үйрөнүп алыңыз. Бөлмөдөн же үйдөн чыкканда жарыкты өчүрүңүз. Бир эле мезгилде бир нече күчтүү электр шаймандарын жандырбаңыз. Пайдаланбай турганда бардык кирчилик техникаларын өчүрүңүз. Компьютер жана телевизор күтүү абалында туруп дагы электр энергиясын пайдаланат. Бул кубаттагычтарга да тиешелүү. Сертификаты жок электр шаймандарын колдонбоңуз. Бул кымбат болбостон кооптуу болуп эсептелет. Батирелерди жана үйлөрдү заманбап технологиялар менен жылытыңыз. Энергияны керектөөсү А классындагы тиричилик техникаларын тандап алыңыз. Алар коммуналдык төлөмдөрдү азайтууга жардам берет. Анткени электр энергиясын үнөмдүү сатууга ылайыкталган. Колдо жасалган тиричилик техникаларына караганда аларга 3 эсе аз электр энергиясы керектелет. Кадимки лампочкаларды LED лампочкаларына алмаштырыңыз. Бул сизге пайдалуу. Баасынын кымбаттыгына көңүл бурбаңыздар. Себеби кадимки лампалар 1,5 миң саат иштесе, LED лампалары 10 миң саат иштейт. Жарык берүүсү жогору жана энергияны 10 эсе аз коротосуз. Кантип десеңиз, төмөндөгү мисалга көңүл буруңуз. Бюджеттик жана коммерциялык мекеме ишканаларда. Жогоруда айтылган бардык электр энергиясын үнөмдөөнүн жолдорун аткарсаңыздар, биз түшүндүрүп кеткен лампаларды LED электродиоддук лампаларга алмаштырсак, Ош шаардык электр энергиясын сатуу мекемесине берилген лимитти толук сактап, электр энергиясын үзгүлтүксүз жеткирип берүүгө болот.